Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө чыгарылган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин каналга катталып, пикирлериңизди калтыра кетиңиздер. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ошту Атайын кызматтын төрөгөөчүсүнүн кармалышы боюнча комментарий берди. Бишкекте министрлер комитети менен облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын жетекчилеринин катышуусунда республикалык кеңешме өтүүдө. Иш-чарада Ташиев УКМКнын кызматкерин кармоо боюнча Атайын операция башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги жана Атайын кызматтар менен биргеликте пландалган жана даярдалганын айтты. Бул тууралуу маалымат мага жеткен. Биздин жарандан УКМКнын төрөгөөчүсүнүн бири андан ири суммадагы акча талап кылып жаткандыгы тууралуу арыз мага жеке тапшырылган. Реакция кылуу үчүн арыздын башкы прокуратурага бердик. Башкы прокуратура Ички иштер министрлиги менен жыйын өткөрүп, анда кийин пара талап кылган адам кармалды, деди ал. УКМКнын төрагасы айрым атка минерлер жана ЖМКлар туура эмес маалымат таратканын белгилеп, бул үчүн алар жоопко тартылышы керектигин кошумчалады. Министрлердин деңгээлиндеги айрым чиновниктер биздин ортобузда пикир келишпестиктер тууралуу айта баштаганы жөнүндө маалыматыбыз бар. Пикир келишпестиктер жок жана эч качан болбойт. Бардык иш президенттин катуу көзөмөлүндө жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик органдардын чечимдерин билиши жана колдошу керек. Маалыматтар берүү учурунда бардык мамлекеттик органдар жана кызматкерлер көзөмөлдө болорун эстен чыгарбагыла, деди Ташиев. Эскерте кетсек, 19-январда Кыргыз Республикасынын жараны УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча төрөгөөчүсү жана башка кызматкерлерге карата чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Анда арыз ээсин каршы кылмыш иши боюнча куугунтуктоону токтотуу үчүн андан $20 000 пара талап кылганы жазылган. Арыздын негизинде башкы прокуратуранын төргөө башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 3-бөлүмү өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу боюнча кылмыш иши козголгон. 20-январда УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратынын төргөөчүсү $15 000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалган. Мартта бардык облустарда мамлекеттик матрезервтер фондунун кампалары курула баштайт. Министрлер комитетинин кезектеги жыйынында Акылбек Жапаров бардык аймактарда мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларын куруу боюнча тапшырманы аткарылышы тууралуу маалымат сурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бообек Ажыкеев белгилегендей, учурда 3 кампанын анын ичиндеги Баткен облусунда да кампа курууга даярдык жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин башчысы курулуш иштерин тездетүү зарылдыгын белгиледи. Үстүбүздөгү жылдан март айына чейин кампалардын курулушу башталышы керек. Бул процессти тездетүү керек. Анткени бул өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга тийиштүү биринчи кезектеги маселе болуп саналат. Керектүү каражат бөлүнөт, деди Акылбек Жапаров. Бишкек мэриясы шаардык такси кызматын электромобиль менен иштетүүнү пландоодо. Бул тууралуу мэр Эмилбек Абдыкадыров кабар агенттигине билдирди. Анын айтымында долбоор ышка каршы күрөшүү чараларынын алкагында иштелип чыгууда. Биз бир нече инвесторлор менен такси кызматына электромобилдерди киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр баштадык. Жок дегенде 500 унаадан баштасак жакшы болмок. Андан кийин Бишкекте такси айдаган айдоочуларды жаңы унааларга өтүүгө чакырсак болот, деди ал. Абдыкадыров муниципалдык адистер дагы катализатор боюнча экология, транспорт, ички иштер министрлиги менен биргеликте сунуш даярдап жатканын жана ал министрлер кабинетине сунуштарын белгиледи. Такси кызматтарын негизинен аймактардан келгендер көрсөтүшөт. Коопсуздук, тазалык, айдоочулардын квалификация, унаалардын абалы менен боюнча эч ким көзөмөлдөбөйт. Алардын унааларынын катализаторлору жок. Жүргүнчүлөрдү ташуудагы техникалык талаптарга жооп бербеши көптөгөн суроолорду жаратат, деп кошумчалады мэр. 2022-жылы мамлекеттик органдарды жана аларга караштуу кызматтарды аудитордук текшерүүдө 28 миллиард сомдун мыйзам бузуулары аныкталды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн жыйынында эсеп палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов билдирди. Анын айтымында бул каражаттар натыйжасыз колдонулган. Бүгүнкү күндө бул каражаттын 18 миллиард сому бюджетке кайтарылды. Ошондой эле ал палатада 206 адис иштей турганын жана аудитордук иштердин натыйжалуулугун көтөрүү үчүн штаттык кошумча кадрлар менен толуктоо талап кылынарын белгиледи. Белгилей кетсек, бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагасынын алдында жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда республикалык кеңешме уланууда. Ал кече 20-январда башталган. Түшкү тамактан кийин Кыргызстан иш алып барган каржы институттарына башкармалыктарынын төрагалары менен жолугушуусун күтүлүүдө. Баткен облусунун көйгөйлүү жана муктаждыктары мамлекеттин көңүл чортосунда. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кудайберген Базарбаев Карабак айылында өрүк майын өндүрүү боюнча цехтин ачылышы аз эмей учурунда билдирди. Ведомстводан билдиргенде, иш-чарага министр менен бирге Япониянын Кыргызстандагы элчиси Гидеки Года, буу даптын өлкөнүн директору Кажиро Накай, буу КЖБКнын Борбордук Азиядагы өкүлү Галанс Шадер, өзгөчө кырдаалдар министрлиги орун басары Азамат Мамбетов, президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков катышты. Бул долбоор буунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы
программасы боюнча Япониянын өкмөтү тарабынан Баткен облусуна жардам көрсөтүүнүн алкагында иш ачырылган. Ошондой эле Япония өкмөттүн финансылык колдоосу менен буу ДАП линиясы боюнча эмгекке азык-түлүк долбоорлорунун алкагында Баткен облусу боюнча коомдук иштерге 25 642 жаран тартылган. Алар иштин жыйынтыгы боюнча 100 килограмм un жана 10 литр май, 496 тонна азык-түлүк алышкан. Министр салтанаттын катышуучуларынын алдында 2022 жылдагы чек ара жаңжылынан улам жабыркаган Баткен облусунун үй бүлөлөрүнө мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан жардамды баса белгиледи. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.